Эрнист Темиркан бүгүн жумушка келе жатып биринчи радиодон Бексултан агайдын Юрий Байке жөнүндө маегин угуп калдым. Юрий Байкенин жакында Коля деген агасы катуу ооруп, кайтыш болуп, кыргызча салт жүрөлгөлөрү менен узатышыптыр. Кеп андай эмес. Агасы дартка чалдыгып кыймылдабай калганда Москвада жашаган бир тууганына кабарлайын деп чалса тигил, кыйналбай карылар үйүнө берип салгыла деген экен. Ошондо биздин агабыз Юрий ачуусу менен: "Карылар үйүнө силер орустар бересиңер. Биз кыргыздар тууганыбызды таштабайбыз" деп телефонду таштап салыптыр. 14 жыл орукчан агасын бакты дейт. Көзүмдөн жаш агып кетти. Рахмат Байке. Артем Новиков салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиевке сөгүш берди. Өкмөттүн маалымат кызматы салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиевке сөгүш берилгенин билдирди. Анда Абдалиев өзүнө жүктөлгөн милдеттерди талаптагыдай аткарбагандыгы белгиленет. Тийиштүү буйрукка премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койгон. Жакында эле өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Чалдыбар көзөмөл өткөрүү пунктунда салык кызматынын төрагасынын орун басары Искендер Асылкуловго карын төккөн. Анын ачуусун келтиргени ноябрдын аягында ишке кирип, товарлардын эсебин ала турган системанын айлыгинче үкөктөн чыгарылбай турганы болгон. Бирок кийин салык кызматы ал иштерге башка мамлекеттик органдар жооптуу экенин айтып билдирүү тараткан. Тыныбекова кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнөдөгү эң мыкты балбан аталды. Бириккен күрөш дүйнөсү уюму кыз келиндер күрөшүнүн тарыхындагы эң мыкты балбанды аныктоо үчүн онлайн сурамжылоо өткөрдү. Анда Кыргызстандын атынан балбан кыз Айсулуу Тыныбекова да катышып, кыз келиндер арасында мыкты балбан наамы үчүн онлайн мелдеште жеңишке жетишти. Ошентип Тыныбекова 170.989 адам добуш берди. Ал финалда атаандашы Индиянын спортчу Айымды артта калтырды. Атаандашына 121.907 адам добуш берген. Уюмдун Инстаграмдагы баракчасы аркылуу өтүп жаткан сурамжылоого дүйнөдөгү мыкты балбан айымдар киргизилген. Эркингүл Иманкожоева жаман мыйзам менен мамлекетти анга түрткөнү калышты. Эркингүл айым коомчулукта Сооронбай Жээнбековдун пенсиясына бөлүнгөн каражат чоң талкуу жаратып, ал 3 жылда эмнени кыйратканы үчүн 150 000 сом пенсия алат дегендер четтен чыкты. Мамлекет айласын таппай турган маалда экс-президенттер бюджетти эңшербей азыраак пенсия алып турса болбойт беле? Буга не дейсиз? Мыйзам менен экс-президенттин макамы боюнча Сооронбай Шариповичке пенсия бөлүнөт. Президент эмес биздин убакта кээ бир депутаттар, генералдар ошондой пенсия алышчу. Сооронбай Шариповичтин жасаган иштерин байкагысы келбей, түрдүү сөздөрдү айтышкандарга анын иштери эми көрүнө баштайт. Айтайын дегеним, анын мезгилинде башталган ооруканалар салынып бүтүп калды. Бишкекте Кочкордо арабтар инвестиция киргизип, бир айыл курганы жатышат. Сооронбай Жээнбековдун убагында мурунку президенттердин мезгилиндегидей $2,5 миллиард Кытайдан кредит алынган жок. Коррупционерлер менен күрөштү, тарыхта жок иштерди кылды. Ишиндеги калпыстыктарга жол берген үчүн экс-президентти жана 3 премьер-министрди камады. Аны мындай үлгүлүү иштерин санай берсек түгөнбөйт. Ошон үчүн жасаган иштерин да эске ала жүргөнүбүз оң. Баса, конституция өзгөрсө эле жашообуз оңолот, мамлекет оңолот деп ишеним артсак, үмүт кылсак болобу? Конституцияны өзгөрткөндө эле мамлекет өнүгүп кетсе, буга чейин өнүкмөк. Конституцияны канча жолу өзгөртүштү? Кеп конституцияда эмес, кеп мамлекет башчыда, кадр саясатында. Жооптуу кызматтарга эч нерсени билбеген кадрларды даярдап коюшуп, алар ишти эмнеден баштап кантип иштерин билбей отурушат го. Ошон үчүн конституцияны алмаштыруудан мурун мамлекетти өнүктүрө турган идея таап, ошону ишке ашырса болмок. Жаман мыйзам менен акылдуу башчы өлкөнү оңдоп коет. Жакшы мыйзам менен жаман башчы мамлекетти анга түртөт. Депутат Бакиров Ак үйдүн 7-кабатынан кабинет ээлеп алды. Жогорку кеңештин катардагы депутаты Өмүрбек Бакиров учурда Ак үйдүн 7-кабатында отурат. Ал президенттик аппараттын экс-жетекчиси орун басары Алмаз Кененбаевдин кабинетин ремонттотуп көчүп барып отуруп алган. 7-кабатта президент жананын аппараты, ошондой эле жогорку кеңештин фракция жетекчилеринин кабинети жайгашкан. Өмүрбек Бакиров же фракция жетекчиси болбосо, же президенттин аппаратында иштебесе, эмне себептен Ак үйдүн 7-кабатындагы кабинетти ээлеп алды? Бакиров президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жакын досу экени белгилүү. Демек, Мамытовдун дос секретарымын дегендеги гербезиби деп жазат Тараза Кейжи. Жанар Акаев бир мандаттуу округдардан шайланып келген депутаттар чынында абдан күчтүү болчу. Азыркыдай элдин көңүлүнө кое таштай тийген шорду кошамат парламентти ал убакта элестете алчу эмеспиз.
Ошол эле Дооронбек Садырбаев, Абсамат Масалиев, Өмүрбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Темир Сарыев, Кубатбек Байболов, Дүйшөнкул Чотонов сыяктуу саясатчылар нагыз парламентарийлер эле. Өкмөтү да, президенти да жогорку кеңештен жалтактап турчу. Азыр жаштар Хабибтин мушташын же футболду сыналгын алдында күткөндөй эле эл чыгаан депутаттардын сессиясын күтүп көрчүбүз. 50 жылда эл жаңы дейт. Азырда 35 депутатты бир мандаттуу округтан тандаганы калдык. Бирок азыр башканы Дооронбек Садырбаев, Абсамат Масалиевтер тирүү болсо, округтан утуп келет беле же ушундай инсандарды да контрабанда менен алек болгон, акчасы көп улакчы. Кене, Базарбай Байгише, Бажыда салыкта иштеп кеткен дагы бир талапкер дейли, ошолор утуп алат беле. Азыр партия менен келген депутат үмүттү актабады дейли. Бирок бир мандаттуудан ушулар эле келип алса, биз күткөн чууда болбой калбайбы деген суроодо же жакшы жылыш болобу деп суроо салат Жанар Акаев. Өмүрбек Субаналиев, Мирлан Канимбетовдун министрликте иштөөгө укугу жок. Бизде чынчыл милиция кызматкерлери өтө көп. Аларга карама-каршы айрым кызмат адамдары бар. Аларды мен дагы сыйлабайм. Алар аз санда, бирок дал ошолор маанай жаратышат деп билдирди генерал Өмүрбек Субаналиев жергиликтүү телеканалга берген маегинде. Мисалы, Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук жок деп айткан министрдин орун басары кантип иштеп жүрөт? Анан дагы ага Жээнбеков отставкага кетер алдында генерал наамын берип жатат. Анын иштөөгө моралдык укугу жок, деди ал. Белгилей кетсек, ИИМдин башчысынын орун басары Мирлан Канимбетов пресс-конференцияда Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтор жок, бирок алардын лидерлери жана мүчөлөрүн оперативдүү иштерди жүргүзүү максатында каттоого алып турабыз деп айткан. Бизде сөз эркиндиги бар. Эгерде кимдир бирөө өзүн Крим топтун мүчөсүмүн деп санаса, силер аны менен маек уюштура аласыңар. Бүгүнкү күндө ИИМ УКТнын лидерлери жана мүчөлөрүн каттоого алып келет. Маалыматтар ички колдонуу үчүн жүргүзүлөт. Аны жыйноо биздин жарандардын укугун бузбайт, деген Канымбетов. Кулкуну куурап, бажыны соргон Кулматовдун жубайы мыйзамсыз товарларды ташып келип турган. Кубаныч Кулматовдун коррупциялык схеманы каяктан үйрөнгөнү белгисиз. Ким бийликке келсе, оң колу катары мурунку бийликте бажыны мыкчып турган. Убактылуу өкмөт келгенде ушул кызмат үчүн жакалаша кетишип, акыры Атамбаев Бекназаровдун үстүнөн үстөмдүк кылып, күчкө салып Кулматовду койгон. Колкуну чоң Кулматов бажыдагы коррупциялык схеманы жаңы бийликке бурган үчүн жакканын элдин баары эле билет. Ошол мезгилде Сарыев Кулматовдор сотка менен миллиондорду согуп турганы белгилүү. Тоогурдасаң камакка, миллиард сорсоң тамакка. Бизнестин битин сыккан Кулматовдун жубайы араб өлкөлөрүнөн сотканын запчастарын сатып келип, бияктан кураштырып сатып, ортодо бекер миллиондорго эгидер болуп турган. Казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей, күйөөсү бажыны жетектеп турса, аялы мыйзамсыз товар ташып келип турбаганда эмне кылат эле? Азыркы мезгилде Москвадагы Кулматов үчүн уулу Кубаныч айдаган жакка чуркаган, кыргызча төө десе бе деген, кыргыз тилинен маңкурт адам эле. Аны өз элиңдикин жебе деп мурун эле үйрөтсө болмок. Кулматов Кубаныч былыгы билинип калган соң камалган. Бирок атасы Кулматовдун кийлигишүүсү менен мурунку бийлик учурунда таптаза болуп чыкты. Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс. Канатбек Исаевке киллер жалдандыбы. Президенттикке талапкер Канатбек Исаевке барган сайын эл ооп баратканы, колдоочулары көбөйгөн үчүн кызганычтар күчөп кетти. Биз анык далилдей албайбыз. Бул жагын күч органдары ашкерелеш керек. Канатбек Исаевке киллер жалданганы ачыкталабы? Дал ушундай шыбыр кеп кетти. Көпчүлүк колдогон мындай талапкерди эски ыкма менен майтаруу акылга сыйбайт. Күрөш уланса керек. Булак Азия Ньюс гезити. Президенттикке талапкер Имамидин Ташев үгүт эрежелерин бузган. 4 декабрда БШКнын мүчөлөрү президенттикке талапкер Имамидин Ташевдин үгүт эрежелерин бузгандыгын аныктады. БШКнын жумушчу тобунун мүчөсү Тагай Абдысатаровдун айтымында үгүт материалдары 2020 жылы 24 ноябрда ЖММКларда жарыяланган. Видеодо Ташев жалпыга маалымдоо каражаттары менен жолугушууну кандайча уюштургандыгы, 13 мүнөттүн ичинде ал өлкөнүн президенти болуп шайланып калса, алдыдагы пландары жөнүндө сүйлөшүп, шайлоо кампаниясынын айрым учурлары жөнүндө айтып бергени көрсөтүлгөн. Өз кезегинде Ташев шайлоо өнөктүгүн жүзөгө ашыруу үчүн элден 3 гана жыл суранган. 3 жылдын ичинде мен Кытайга болгон карызды төлөйм. 30 жыл кыйналган кыргыз мамлекетин 3 жылдын ичинде калыбына келтирем деп Ташев айтканын баяндамачы БШКнын отурумунда билдирди. Буга байланыштуу жумушчу топ талапкердин аракеттеринде мыйзам бузуу белгилери бар деген тыянакка келишти. Топ протоколду түзүү жана айып пул салуу үчүн чечимди БШКнын ыйгарым укуктуу кызмат адамына маселени карап чыгуу үчүн жөнөтүүнү сунуштап, ал БШК мүчөлөрү тарабынан колдоого ээ болду.
Бул арада Акылбек Сарыев талапкерлерге эскертүү берүүнү сунуштады. Бул Ак Назар Ньюс чекиткейи.